Садыр Жапаров Москвада жеңиш парадына катышты. Президент Садыр Жапаров бүгін 9 майда Россия Федерациясына болгон иш сапарынын алкагында Москва шаарында Кызыл Аянтта улуу атамекендик согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына арналган парадка катышты. Кызыл Аянттагы башкы аскердик парадка 9000ден ашуун адам, 70 аскер техникасы жана авиация катышты. Жөө колоннанын курамына салттуу болгон түрлөрү боюнча бөлүнгөн полктор, батальондор жана роталар кирди. Парадка мамлекеттердин лидерлери Беларусь Александр Лукашенко, Казакстан Касым-Жомарт Токаев, Кыргызстан Садыр Жапаров, Россия Владимир Путин, Таджикстан Эмомали Рахмон, Түркмөнстан Сердар Бердымухамедов, Өзбекстан Шавкат Мирзиёевдер катышты. Ошондой эле Кубанын президенти Мигель Диас-Канель, Лаостун президенти Тхонглун Сисулит жана Гвинея-Бисаунун президенти Сосоку Эмбалолор чакырылган. Жеңиш парады аяктагандан кийин мамлекет башчылары Россиянын президенти Владимир Путин менен биргеликте Александр бакчасындагы белгисиз солдаттын мүрзөсүнө гүл коюу аземине катышты. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! Для встречи слева! Направо! Военнослужащие почетного караула вносят на Красную площадь государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы в Великой Отечественной войне. Весной 1945 года бойцы 150-й Идрицкой стрелковой дивизии водрузили красный штурмовой флаг на куполе Рейхстага, ставший главным символом победы над фашизмом. Для каждого россиянина знамя Победы священно. Это реликвия, которую нам передали наши деды и прадеды, отдавшие свои жизни ради мира и нашего будущего. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Это реально задерживают просто лиц неславянской внешности. Это натуральный, обыкновенный российский нацизм. Акыркы бир нече аптада Орусиянын күч органдары Борбор Азия өлкөлөрүнүн 4,5 миңден ашык жаранын кармап өлкөдөн чыгарды. Укук коргоочу Валентина Чупик тыкыр текшерүүлөргө жана кармоолорго келбети славян болбогон адамдар дуушар болгонун айтууда. Буга чейин Тажикстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда Тажикстандын жарандарына карата кескин терс мамиле болуп жатканын, ошондой эле алардын укуктары менен эркиндиктери кеңири бузулуп жатканын билдирген. Орусиянын Тажикстандагы элчисине наразычылык нотасы тапшырылган. Орусиянын тышкы иштер министрлиги өз кезегинде чек аралардагы кармалуулар киргендердин улутуна карабастан жана убактылуу экенин билдирген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги кылдат текшерүүлөрдү терроризмдин алдын алуу деп түшүндүргөн. Бирок Тажикстандын, анан кийин Кыргызстандын тышкы иштер министрлери чек арадагы көзөмөл күчөтүлгөндүктөн өз жарандарын Орусияга барбай турууга чакырган. Булак Азаттык. Уят Сагат Темиров. Эдил Байсалов Темировдун фейк видеосуна жооп берди. Мен башынан эле бир канча жыл мурун ушул Болот Темировго изилдөөчү журналист болуп чыкканда шекшегендей болуп ишенген эмесмин. Искренность деп коет ошонусу жок болчу, канча аракет кылбаса да. Карьеристтей эле сезилчү. Бирок мына акыркы 2 жылда ушул москвалыктыкы өттү.
Канча жолу ачыктаган ачык эле карасантай бузукулугун көрсөткөн. Эми бүгүнкүсүн карабайсыздарбы? Тамчыдан Кипрге кайсыл бир жылы жайында бир чартер учканын көрүп, өзүнө түгөй бир башка саткын акмактар менен жасалма бир видео тартып, бийлик алтынды уурдап, сыртка ташып чыгарып атат деп жала жалган эле эмес, кадимки душманчылык кылган. Соц медиада бир видео тарады демиш болуп, бир эле саатта калп эле изилдөө кылмыш болуп, YouTube'га могундай дап-даяр шедевр илип, тим эле тастыктай салганычы. Өздөрү фейк таратышкан. Фейк болгону да ана көрүнүп турат. Биринчиден алтын мынтип жүктөлбөйт, ташылбайт. Алтын өтө оор. Ар бир слитка 12,4 килограмм. Бул акмактарга ишенсек, бир коробкада 31 штук слитка дешсе, анда 384 килограмм. Баары кошулуп 1,5 тонна. Элестеткиле, ошол коробкага салып койсо, аны ким көтөрө алмак эле. Булак туран кери. Кыргызстанда катуу жаан чачын күтүлүүдө, сел жүрүшү мүмкүн. Кыргызстанда 10-12 майда катуу жаан чачын күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, туруксуз аба ырайына жана күтүлүп жаткан нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Республиканын дарыяларында суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги жарандарды сак болууга чакырат. Ошондой эле арыктарды таштандылардан тазалап, жээктерин бекемдөөнү сунуштайт. Кырсык катталганда 112 номерине байланышыңыз.